алаканга сыйдырган улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун кадыр баркы түрк дүйнөсүнүн адабиятында жана искусствосунда чоң мааниге ээ. Муну дагы бир ирет тастыктаган түрк калкы анын туулгандыгынын 91 жылдыгына карата эстелигинин ачылыш аземин белгиледи. Бул салтанатты Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги жана Анкарадагы Кечи-Өрөн райондук мамлекеттик администрациясы уюштурду. Чыңгыз Айтматов санатчы, düşünür. Чыңгыз Айтматов жазуучу гана эмес, ойчул. Анын чыгармалары 160 тилге которулган. Дүйнө адабиятынын өнүгүшүнө салым кошкон. Дипломат катарында белгилүү. Кыргызчада, орусчада эки тилде жаза билген кыргыз адабиятынын феномени. Анын чыгармаларындагы каармандар ар бир окурмандын жүрөгүндө. Китептери эң көп санда басылып чыккан. Кинолор тартылган. Элчиликтин жана өзүмдүн атыман түрк калкына жана Кечи-Өрөн районунун акимине жана ушул эстеликти жасаган скульпторго рахмат айтам. Çekilmesinde en mühim unsur olarak Буга чейин Кечи-Өрөндө 2008-жылы Чыңгыз Айтматов атындагы парк ачылган эле. Анын көркүнү ачып, эми кире беришинде жазуучуга эстелик орнотулду. Айкелдин узундугу 2 метр 80 сантиметрди түзөт. Бул эстелик скульптор Бетүл Караташ Ямандын эмгеги. Жазуучунун колуна китеп кармаган элесин символикалык түрдө берген. Bu parkın aslında yapımına baktığımız zaman, Cengiz Aymatov'un eserlerine baktığımız zaman Бул паркка келгенибизде анын чыгармалары көз алдыбызга тартылат. Аны эстеткен парк болуп калат. Айтматовдун адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деп айтканы баарыбызга таасир берет. Анын элесине биз бул парктын атын бергенибизге жана эстелик тургузганыбызга сыймыктанабыз. Анын чыгармалары түркчөгө которулду деп атабыз. Бирок билесиздерби, негизи анын чыгармасынын тили өзү түркчө. Түрк дүйнөсүндө анын керемет чыгармалары түбөлүккө сакталат. bir de çileli bir yolculuk oluyor. Yani Çile birçok tarihe damgasını vurmuş olan insanlarda çilesiz hayat yok ya. Күндүн бир көп болгондугуна карабай, улуу инсанга таазим этип, аны эскерүүгө чогулгандар көп болду. Түркия өкмөтүнөн, эл аралык коомдук уюмдардан, Анкарадагы элчиликтерден ардактуу коноктор чакырылган. Алардын ичинен сөз алгандары Айтматовдун чыгармаларынын улуулугун, түрк дүйнөсүнүн сыймыктанган жазуучу экендигин белгилешти. Bu Kırgız'ın büyük evladı, aynı zamanda Türk dünyasının da büyük evladı. O Чыңгыз Айтматов кыргыздын улуу уулу, ошол эле учурда түрк дүйнөсүндө чыган уулу. Кыргыздар өстүрүп чоңойткон жазуучу түрк дүйнөсүндөгү баарынын дүйнөгө эшик ачкан сыйкырдуу адабият ачкычы. Башкача айтканда, Айтматовдун эли болуу сиздер үчүн дүйнөдө атайын сыйкырдуу паспорту бардай. Түрк дүйнөсү ушундай уулга ээ болгонуна жана мындай баалуулугубуз бар экендигине кандай бактылуубуз. Буюрса, бул мурасыбыз жашайт жана келечек муундарга татыктуу өткөрүп беребиз. İnşallah bu değerlerimiz bu vesileyle Жаңы ачылган эстеликке гүл чамбарлар коюлгандан соң келген катышуучуларга арналып кыргыз күүлөрүн таланттуу комузчулар тартуулашты. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналып Түркиянын Анкара шаарындагы Кечи-Өрөн райондук мамлекеттик администрациясында атайын мындай парк ачылган. Эми быйыл дагы ушул паркка кошумча бул жерде Айтматовдун эстелиги ачылып отурат. Эстеликтин ачылышына Анкарада жашап, эмгектенип жүргөн кыргыздар катышты. Мындан тышкары Анталия жана Истамбул шаарларынан да келишкендер болду. Биз бүгүн өзгөчө кубанычтабыз, анткени биздин дүйнөгө тааныткан жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун бүгүн ушул Турцияда айкелин ачып, кыргыздарга дагы да болсо да бир ирет кыргыздарды таанытып атат. Түрк туугандарыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул Анталия шаарынан келдим. Ушундай жакшынакай бир иш-чара болуп өтүп атыптыр. Аны угуп алып дароо эле бул жака учуп келдик. Бул жактагы Анкара элчибизге да чоң рахматтарды айтып кетебиз. Бул жака келип өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды көргөзүп, кыргыздарыбыз өзүбүздүн обон күүлөрүбүздү көргөзүп, мен ойлойм ушундай жакшынакай бир түрк туугандарыбыздын да көңүлүн ачтык десек жаңылышпаймын. Түркиянын чоң шаарларында Чыңгыз Айтматовдун атын алып жүргөн парктар жана көчөлөр бар. Өткөн жылы жазуучунун 90 жылдыгында бул жакта бир топ иш-чаралар уюштурулган.
Мындан ары да түрк калкы жана окурмандарынын ага болгон сый урматы артып, чыгармалары муундан муунга сакталат. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анкара.